3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү. Ден соолугу таза адам бардык мүчөсү өз орду менен так иштейт, бирок керектүү кыймылды жасай албаган адамдар да кездешет. Алар тубаса же оорудан улам органикалык жетишсиздиктерден улам чектелүүсү пайда болот. Силер жолдо жай басып таякча менен жерди чукулап бара жаткан адамдарды көрдүңөр беле? Алар көрүүсү начар же кулагы оор инсандар болушу мүмкүн. Кыйынчылыктарга моюн сунбай, алардын айрымдары турмуштан чоң ийгиликтерге жетишип, атак-даңктуу болгон учурлар көп. Композитор Ван Людвиг Бетховен кулагы оор болгон, бирок бул кемчилиги ага жолтоо боло албаган. Ал жараткан музыка дүйнөдө ордун тапкан. Азыркы учурда ден соолугу чектелген спортчуларга олимпиадалык оюндар өткөрүлүп турат. Ар кайсы өлкөнүн спортсмендери бул оюндарда организмдеги жетишпегендиктер бактылуу турмушка эч кандай кедергисин тийгизе албастыгын далилдеп келишет. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге каалаган адам жардам бере алат десе эле, оюбузга материалдык же акча каражатын элестетебиз. Моралдык жардам эч кандай акчаны талап кылбайт. Албетте, финансылык маселе да маанилүү. Бирок жок дегенде бир жылда бир жолу интернетке барып жалгыздыктан жадаган адам менен баарлашуу акчаны талап кылбайт. Көпчүлүк учурда реабилитациялык техникалар, коляска, балдак, таяк, дары-дармектер, азык-түлүктөр, жууркан, кийим-кече жана албетте жан дүйнөнү байытуучу китептер керектелет. Акын Өмүркул Кулумбаев 1961-жылы кызматынан командировкага кетип жатканда авто кырсыкка кабылып, эки буту баспай калат. Ошондон тартып чыгармачылык менен алектенип, бир топтогу майып болуп калган. Азыр акындын чыгармалары ар бир инсандын жүрөгүндө өз ордун таап келет. Акырында акын Өмүркул Кулумбаевдин 4 запыры менен аяктагым келди. Ыр менен кирпик какпай түнөп көрдүм, жанымды чоң казатка сүрөп көрдүм. Туу кылып жарым жанды турмушумда төшөктө жатып алып күн өткөрдүм. Алар да биз сыяктуу бактылуу болууга татыктуу. Биз биргебиз.